Бүткүл дүйнөлүк адамдарды сатуу менен күрөшүү күнүнүн алкагында адам сатуунун курмандыктарына жардам көрсөтүүнүн орчундуу маселелери жана алдын алуу жолдору талкууланды. Ал эл аралык уюмдун Кыргызстандагы өкүлчүлүгү ишке ашырып жаткан Борбор Айзыдагы коопсуз миграция долбоорунун негизинде уюштурулду. Иш-чарага Ички иштер министрликтин, башкы прокуратуранын, кризистик борборлордун жана жарандык уюмдардын өкүлдөрү катышты. Белгиленгендей, Кыргызстан адам сатуу боюнча тизмеде дагы деле экинчи орунда турат. Ушул жылдын башынан бери 2 адам сатуу фактысы катталган. Ал эми 2022 жылы адам сатууга байланыштуу кылмыштар боюнча 30 иш козголгон. Бул мурдагы жылдарга салыштырмалуу бир кыйла жогору. Долбоордун алкагында адам сатуунун курмандыктары боюнча 98 учур аныкталган. Анын 71-и аялдар, 21-ин эркектер түзөт. Жабыркагандардын көбү Кыргызстанда. Бирле кетсек, 30 июль бүткүл дүйнөлүк адам сатууга каршы күрөшүү күнү. Биздин элибизге туура маалыматты жеткирүү, коопсуз миграция азыр тилекке каршы көп биздин жарандарыбыз чет жакка чыгып атышат. Бирок ошондо биз өзүбүздүн ролубуз эми бул биз жок деп токтото албайбыз. Биздин жарандарды алар баягы экономикалык мүмкүнчүлүктөрдү издеп, жумуш издеп барышат. Бирок ошондой учурларда туура маалымат алып, туура адамдар, туура компаниялар аркылуу миграцияга барса ошонусу туура деп биз ошолорду чакырабыз. Мисалы чоң маалыматтык ресурс бар, migrant.kg деген ошол министрликтин сайты. Биз ошо министрликте жардам берип, ошол сайтты да чогуу иштетип, ошол сайтты биздин элибизге жеткирели. Маалыматты бир гана ошол сайттан алгыла. Бул расмий канал, расмий маалыматты ошол жерден аласыңар деген ушуну чакырабыз да.